Саламатсыздарбы? Детектор берүүсү жаңылыктарды окуп, анализдеп, сиздерди калп маалыматтардан, манипуляциядан жана пропагандадан коргойт. Бул чыгарылышта номер 1 мамлекеттик телеканалдын журналисттери социалдык тармактарда өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча жасалма маанай жаратууга аракет кылып жатышканы тууралуу айтып берем. Фейк фабрика жана троллдор деген түшүнүктөр акыркы жылдары абдан популярдуу болуп жатат. Жалпак тил менен айтканда, фейк бул жасалма аккаунтка жамынып алып, кандайдыр бир жалган, каралоочу маалыматты таратса, тролль бул өзүнүн жүзү менен чыгып, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгындагы материалдарды бир жактуу таратып, же экинчи тарапты каралаган аракеттерди жасайт. Ушундай аракеттер аркылуу алар жасалма маанай жаратууга аракет кылышат. Кемпир абадтын айланасындагы окуялардан улам жарандардын арасында нааразычылык күчөп турган убакта социалдык түйүндөрдө кемпир абад суу сактагычын берүү менен Кыргызстан утушта делген көптөгөн посттор чыга баштаган. Булак KG аларды анализдеп, ийгиликтүү келишим деген пикирди таратууда УТРКнын кызматкерлери активдүү катышканын аныктаган. Бизде көңүл бургандыгы кемпир абад маселесинде Кыргызстандын чоң жеңиште экени тууралуу билдирүүнү бир гана журналисттер эмес, фейк баракчаларда бөлүшкөн. Ага улай электр энергия массалык түрдө өчүрүлө баштады. Бул жагдайды Бакиевдин учурундагы ВРД көчүрлөрү менен салыштырып, нааразычылыгын айткан пикирлер да болду. Дал ошол учурда армия өз ишине киришип, жарыкты үнөмдөгүлө деген маанидеги бир фабрикадан чыккандай постторду жадырышкан. Учурунда светсиз, суукта кабагым кашым дебей эле жашаганбыз. Нарында, Чаткалда, Чоңалайда дайыма эле ушундай суук. Бишкекте бир жума суук болуп, сууктан улам айрым жерлерде свет өчүп калууда. Мына ошону сабыры жоктор улам соц тармактарга жазып, налып жатышат. Бул суук Казакстанды, Өзбекстанда дагы түшкө салды. Аларда свет, газ чогуу өчүп калып жатат. Бирок бизге окшоп кыйкырып наалыган жок. Аларга салыштырмалуу бизде абал Кудайга шүгүр. Электр энергиясын үнөмдөп койгула. Напряжение болгон жерде күч келип өчүп калып жатат деп эскертип жатышат. Деле үнөмдөгөн адам жок. Кайра болгон жарыгын күйгүзүп, жылыткычтарды сайып жатышат. Туугандар, суук деле төмөндөп бара жатат. Аз күндө күн жылып баштайт. Жер сабай бербей сабырдуу бололучу. Бул мисалдардын баарында сабырдуу бололу, жарыкты үнөмдөйлү деген маани камтылат. Мындай билдирүүлөрдөн кийин эле 21 январда президент Садыр Жапаров электр энергия болгон бак кымбаттай турганын жарыялаган. Өлкө башчысы бул энергетика тармагынын карзын өстүрүүгө кармап турууга багытталган кадам экенин билдирген. Ага ылайык 2023 жылдын май айынан тарта электр энергиясына болгон ба 77 тыйындан 1 сомго чейин көтөрүлөт. Кемпир абадтын берилиши Кыргызстан үчүн чоң утуш экенин пропагандалаган аккаунттар эми бул жолу элди жарыкты үнөмдөөгө баары бирдей учурда окшош билдирүүлөрдү таратышкан. Алардын көпчүлүгү УТРКнын жаңылыктарын жана президент Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгү боюнча постторду жарыялашкан. Мындан сырткары, көмүр сатып алуу жана электр энергиясынын кымбатташы боюнча өкмөттүн кадамдарын кубаттаган бир канча постторду да бөлүшүшкөн. Башкача айтканда, УТРКнын кээ бир журналисттери бир убакта Кыргызстанда талкуу жараткан маселелер боюнча бийликти актаган постторду бөлүшүп турушкан. Бир караганда Кыргызстандын келечегине күйгөн жаран жарыкты үнөмдөөгө чакырып жатпайбы? Анын эмнеси бар деп айтышыңыз мүмкүн. Чынында практика жүзүндө калкты энергияны үнөмдөөгө чакыруу дүйнө жүзүндө болуп келген көрүнүш. Максаты адамдардын жүрүм турумун позитивдүү нукка буруу болуп саналат. Бирок бул жарык тууралуу постто манипуляцияланган маалыматтар айтылат. Мисалы кириш бөлүмүндө эле пропаганданын жана манипуляциянын көпчүлүккө апелляция, жалпы элдин ою катары көрсөтүү деген түрү колдонулган. Анткени авторлор бир убактарда светсиз жашап келбедик беле деп көпчүлүктү ынандырууга аракет кылган. Эске салсак, Бозгундагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинде ВРД көчүрүүлөр орун алып, электр энергия болгон бааны көтөрүү аракети болгон. Жыйынтыгында буга байланыштуу нааразычылыктар жаралган. Посттордун экинчи бөлүгүндө коңшу Өзбекстан жана Казакстан мамлекеттеринде да энергияга байланыштуу көйгөйлөр жаралса да, алар сабыр кылып жаткан айтылат. Чынында Өзбекстанда 9 ноябрдан тарта магистралдык газ түтүктөрүндөгү абанын кескин муздашы натыйжасында жаратылыш газдын басымын төмөндөп, жебди отун менен камсыздоого көйгөйлөр жаралган.
Буга байланыштуу энергетика тармагындагы кризистик кырдаалга жол берген жетекчилерге кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Ошондой эле Өзбекстанда энергетикалык кризиске байланыштуу жай тургундар нааразычылык акцияларын уюштурушкан. Башкача айтканда, энерго кризис коңшу мамлекеттерде да болуп жатканы чындык, бирок ал жакта да түрдүү нааразычылыктар жана камоолор болгон. Автор энергияны үнөмдөө тууралуу постто манипуляциянын тандалма чындык ыкмасын колдонгон. Анда өзүнө пайдалуу гана бөлүгүн берип, калганын тыйып коет. УТРКнын журналисттери бир гана президент Садыр Жапаров жана Кыргыз өкмөтүнүн кадамын позитивдүү көрсөтүү менен гана чектелишкен эмес. Алар биринчи айым Айгүл Жапарованын Facebooktагы фейк баракчаларын таратылган билдирүүлөр боюнча да постторду бөлүшүшкөн. Аталган посттор бир күндө бирдей жазуулар менен чыкканы көңүлдү бурат. Анткени бөлүшүлгөн посттордо сүрөт жана маалымат куюп койгондой окшош болуп берилет. Бул гана эмес, Садыр Жапаровдун Дубайда мурунку президенттерди чогултуусунан кийин дагы бирик кыргыз деген маанидеги билдирүүлөрдү жадырышкан. Андагы манипуляция тууралуу медиа хабтагы кесиптештерибиз дагы айтып берген. Ага ылайык мамлекеттик телеканалдар жасалма коомдук пикир жаратып, бир жактуу маалымат менен манипуляция кылган. Мындай караган адамга өзүнүн пикирин билдирип жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок бир учурда окшош примитивдүү ойлорду, бир канча посттор жана комментарийлер берип жаткан топторду илимий тилде технологиялык манипуляторлор деп аташат. Алар интернет аркылуу белгилүү бир топтун кызыкчылыгына жараша маалыматтарды таратып, массалык аң сезимди манипуляциялоо менен адамдын психикасына тымызын таасир этишет. Анын максаты массанын жүрүм-турумуна көзөмөл орнотуу жана анын тандоо эркиндигинен ажыратуу. Анан дагы ушундай иштерди сиздин, менин төлөгөн салыгыбыздын эсебинен айлык берип жасатып жатышпайбы? Мисалы, УТРКга 2022 жылы бюджеттен дээрлик 485 миллион сом сарпталса, ал эми ЛТР телеканалына 133 миллион сомдон ашык жумшалган. 2021 жылга салыштырмалуу бул эки каналга 2022 жылы жалпысынан 138 миллион сомго көбүрөөк каражат бөлүнгөн. Фактчек KG сайтынын анализине ылайык, троллдор өз ээлерин мактаган же оппоненттерин жамандаган постторду жайгаштырышат. Ал эми фейктер өз кезегинде бул билдирүүлөрдү миңдеген аудиториясы бар түрдүү топтордун арасында массалык түрдө таркатышат. Ошондой эле бул маалыматтар синхрондуу түрдө бир убакта жана бирдей контекстте таратылат. Дүйнөдөгү кээ бир мамлекеттерде, мисалы Кытайда 50 Cent Army, ал эми Вьетнамда First 37 деген веб-бригадалар иштей турганы тууралуу маалыматтар бар. Аталган топтордун максаты өкмөттүн жана партиянын иши жөнүндөгү негативдүү пикирлерге каршы күрөшүү. 2017 жылдагы изилдөөгө ылайык, Кытайда 50 Cent Army бригадасы бир жыл ичинде Кытайдын өкмөтүнүн ишмердүүлүгүн колдогон 450 миллионго жакын билдирүүлөрдү калтырышкан. Кызыгы, алардын жарымынан көбүн мамлекеттик жумушта иштеген кызматкерлер түзгөн. Изилдөөчүлөр мындай тенденция интернет айдыгында башка пикир айтуу же өкмөттүн реалдуу ишин чындап баалоону тыйып, пикирлердин цензурасына жол ача турганын айтып келишет. Жогоруда белгиленгендей, мамлекеттик УТРК жана ЛТР телеканалдарына 2021 жылга салыштырмалуу 2022 жылы 138 миллион сомго көбүрөөк бөлүнгөн. Ал эми бул каражаттар кимдин кызыкчылыгы үчүн жумшалып жатат? Сиздер менен детектор берүүсү болду. Биздин каналды колдоп, комментарий жазганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.